Министерство экономики, Министерство торговли, не знаю, что ким булар көзөмөлдөйт. Кыргызстанды маркетплейстер басып жатат. Озон, Валберс. Бул кардарлар үчүн өтө ыңгайлуу, бирок биздин экономика үчүн өтө коопсуздуу нерсе да, өтө страшный нерсе. Экономика аябай чоң зыян алып келет. Кандай зыян алып келет? Полный товардын баарын биз Россиядан алып калабыз. Бүт ийне жибине чейин Россиядан алып калабыз. Анткени алар аябай аны арзан берип атышат. Анан үйүңө чейин алып келип берип коюп атышат да. Элдер кийин көнүп алса, Кыргызстандын магазиндеринен, Кыргызстандын торговый центрлеринен товар албай калышат. Бул сөзсүз контролго алыш керек. Бул биздин өлкөгө, биздин экономика чоң зыян алып келип атат. Бул өтө ыңгайлуу, жөн эле кардарлар үчүн өтө ыңгайлуу да. Ооба, мен үчүн сонун нерсе да. Мен арзан оокат таап алам, заказ кылып алам, үйүмө алып келип берет. Үйүм жанына алып келип, кааласам үйүмө алып келип берет да. Да, ушуну контролдош керек. Бизде чыккан товарлар арзан болуш керек. Бизде сатылган товарлар арзаныраак болуш керек. Ал эми ошол сайттан алып аткан болсок, автоматически үстүнө кандайдыр бир налог кошулуш керек да. Бир хотя бы 200-300 сомго кымбат болуш керек. Если чоң бытовой техника болсо, бир 20%ке кымбат болуш керек да. Бизде соода болбой калат. Түшүнүп атасыңарбы? Акчанын баары чыгып кетип атпайбы? Мамлекеттен чыгып кетип атат акчачы. Башка жактан алып атабыз да товарларды.